Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде маанилүү маек, студияда мен Мурат Жолокеев, бүгүн биз дагы Чүй облусундагы эпидемиологиялык абал тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адис чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Исаев Акыл Имарович, Чүй облусунун эпидем көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы. Акыл Имарович, студиясына кош келиптир, саламатсызбы? Эскертектейин түз эфирде айтылып жаткан ушул Чүй облусундагы COVID-19 боюнча суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Акыл Имарович, айтыңызчы, бүгүнкү күндө абал азыр республикада кандай? Бүгүнкү Чүй облусунда негизинен алганда, жалпысын алганда бир аз азыр туруп ташташта да эпидемиологиялык абал. Бирок ошого карабастан дагы деле оорулар катталып атат. Өзүңүздөр байкасаңар керек, күндө эле мисалы үчүн Чүй облусунда бүгүн эле 123 учур катталды. Бул негизинен алганда бул өткөнкү жума салыштырмалуу абал туруп ташты биразчы. Анан биз ойлойбуз, мына ушул жуманын аягында наркы жумадан баштап уже бизге ылдыйлай баштап болуш керек. Бул деген оору азайды дегенде бул бизди баягы жалпы профилактик мероприятияларды басыңдатып барыш керек. Өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө биздин калктындагы калың катмары эмдөөдүн көпчүлүгү өтө элек. Ошон үчүн биздин күндө азыр эмдөө компаниясы дагы эле штаттык режимде иштеп жатат. Барча эле ошол агитация, элдерди үгүттөө жумуштары күчөгөндөн күндө күчөп жатат. Канча киши бүгүнкү күндө эмдөөдөн өттү? Бүгүн Чүй облусу боюнча 3 августка оперативдик маалыматтарга таянганда Чүй облусунда 40.700 кишиден ашты жалпы эмдегендердин саны. Бирок дагы эле уланып жатат. Мына 2-3 күндөн баштап дагы элдин саны көбөй баштады. Күнүгө 1000ден ашык киши эмдөгө келип атат. Ошол эле учурда көпчүлүк биздин мобилдик бригадалар деле активдүү иштеп жатат. Ошол жер-жерлерине барып, элдердин арасын аралап, үгүттөө, агитация жумуштарынын натыйжасында дагы эмдөөдүн бүгүнкү күндө элдин алышы мындай салыштырмалуу, өткөн жума салыштырмалуу бир аз күчөдү десек жаңылышпайбыз. Эмне себептен? Көбөйүп атат да, эл түшүндү эмдөөнүн ден соолукка пайдалуулугун. Өзүңөр билесиңер, мына 3 ай, 4 айдан бери биз күндө эле ошол элдерди бир эле профилактиканы, ошол негизги басым катары эмдөө деп алып баратабыз. Биз бир эле эмес, коңшулар мамлекеттер деле ошол жаңылыктардан, сайттардан эле көрүп атсак, бүт эле мамлекеттер ошол бүгүнкү күндө только эмдөө менен аракет кылат да. Значит, бул эң профилактиканын негизги бөлүгү ошол элдер, мен ойлойм, ошо түшүндү болуш керек. Анан мына азыркы алып аткан вакциналардын баардыгы бүгүнкү күндө жетиштүү даражада келди. Мына жакын арада эле кече дагы эле экинчи баягы этап вакцина келди. Ошол эле AstraZeneca дагы келди. Мен элге айтып кеттим, вакцина жетиштүү көлөмдө. Бирок бир эле ошол элдин каалоосу, анан ошол эмдөөгө активдүү катышып берсе эле, биз ошол өзүбүздүн планга көрсөтүлгөн кишини эмдебесек, мына өзүңөр билесиңер, мына жакында эле, мына 1-2 айдан кийин күн суйттагы биз дагы кайра дагы толкундар башталышы мүмкүн. Ошого биз азырдан баштап алдын алышыбыз керек. Өзүңөр билесиңер, оорунун алдын алуу бул дарылагандан арзаныраак турат. Баягы бизде улуу атабыз Ленин айткан эмеспи? Болезнь легче предупредить, чем лечить. Биздин азыр девизибиз бүгүнкү күндө мындай болуп атат: эгерде сиз бизге келбесеңиз, биз сиздерге барабыз деген девиз менен азыр мобилдик бригадалар үймө-үй кыдырып, ошол айыл жерлерге барып, элге жакыныраак барып, ошол көчмө эмдөө мобилдик бригадалар элди калың катмарын аралап эмдөөдү улантып жатат. Андан тышкары мынакей маалыматтарда тарап атат, дыйкандарга талаларына чейин барып, баягы эмдөө иштери жүрүп атыптыр, Эми азыр көпчүлүк алда туура, себеби көпчүлүгүнүн убакыты жок болуп атат да, чындыгында. Биз ошол мониторинг кылып жүргөн мезгилде көпчүлүгү мындай сурайбыз да, кайсы райондо, кайсы аймакта элдердин себеби эмне себеп болуп атат, келбей калганы. Биринчи башында биз эмдөө пункттарын ачканда элдер баягы поликлиникаларга барганга тартынышкан экен, себеби ал жерде көпчүлүк больнойлор болуп калышы мүмкүн, ошолорго ден соолугуна коркушкан, ошолорго ден соолугуна деп өздөрүнүн страховка кылып барбаганга аракет кылышты. Анан биз дароо эле медицинадан тышкаркы жактагы убактылуу эмдөө пункттарды ача баштаганда элдер келе баштады. Анан кийин биз мобильный бригадалар менен ошону салыштырганда кайсы жака элдер көп келет экен. Мобилдик бригадалар элди аралап, баягы эл көп токтолгон жерлерде, үйлөргө, баягы жилой домдорго, сиз айткандай баягы айыл жерлеринде элдер мүмкүн жумуш менен алек ошол жерге барып неме кылганда,
ошолордун эффективдүү күчөгөнүнөн сайын демек биз ошол көбүрөөк басымды азыр мобилдик бригадаларга неме кылып атабыз. Себеби эл ошол жакыныраак барса элдер деген ошолор билишет экен. Биз айтабыз фейк материал деп атпайбыз. Көпчүлүк элдер мына айыл жердеги элдер бул фейк материалдар менен иши да жок экен. Булар интернет менен алар только бүгүнкү күндө айыл чарба жумуш менен ошо тиричилик менен аракет экен да. Ошол кээ бир жерлерге барганда ошол элдер өздөрү айтат, бул маалыматтарды силерден гана угуп атабыз депчи. Эми мына телелерден көрөбүз, азыр кечинде бүгүн спорттук передачаларды көрүп эле ошону менен бүтүп калат, мындай элге прививка же маалыматтарды күндүзү жумуш убагында болуп калып, ошол мүмкүн укпай калгандыр. Ошо мен ошол бир жагынан эми биз ошол агитация күчүн дагы күчөтүшүбүз керек экен демек, ошол именно ошол айыл жерлеринде. Андан тышкары мынакей азыр бүгүн 3 август, бир айдан кийин Кудай буйруса балдар мектепке барып онлайнбы, офлайнбы окуу башталат да негизи. Мугалимдер жана ошол боюнча маалымат берип кетсеңиздер, эмдөөдөн өтүп атышабы? Ооба, өзүңөр билесиңер, мына дагы бир 2-3 жумадан кийин жаңы окуу жылы башталат. Биз мурда көрсөтүп кеткендек, биринчи эле иретте ошол мугалимдерди азыр ошондой эле студенттерди, жогорку студенттер 19 жаштан жогоркуларды эмдешибиз керек. Мына азыркы маалыматтар боюнча мына эмдеп алгандардын ичинин көпчүлүгү 4-5 миңге чукул киши бул мугалимдер экен. Эми Чүй областында. Демек бул жакшы көрсөткүч. Ошол мугалимдер мүмкүн көпчүлүгү ошол отпускада мүмкүн мамлекеттен сырткары жакта жүргөн болуп калышы мүмкүн. Азыр келер менен алар дагы албашса, биз ошол 1-сентябрга чейин 2-дозасын алып эмдеп койсок, бул дагы бизге дагы кийин эртең окуу ачылганда баягында тоскоолдуктардысыз эле окуганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Өзүңөр билесиңер, мына 1,5 жылдан бери онлайн деп туруп чарчашты. Айтпаңыз. Мугалимден баштап окуучуга чейин сотка талашып, ошол жерде ал өзүңөр билесиңер, бул сотка менен негизи саба окугандай болбойт экен да адамчы онлайн дегенде. Баягы психологический дагы напряжение болот. Бул дагы бир жагы. Ал эми офлайн окуу деген бул мектепте, бул таза абада ошол жерде көнүгүүлөрдү аткарып, бул окуганга жетиш кыйын, бул традиционный обучение. Ошонун болбош үчүн биз ошого аракет кылып атабыз. Ошол мен ойлойм, бүгүнкү күндө мектеп директорлору, ошол райондун жетекчилери, анан биздин мугалимдер, анан ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттери, анан директорлору ушуну түшүнүү менен кабыл алып болуш керек. Себеби биз ошондой ситуацияга түшпөс үчүн бүгүнкү күндө баарын эмдеп койсок, эртең ошолор бемарал эле ошондо окуганга мүмкүнчүлүк алат. Эгер эмдөө канча пайыздан көбүрөөк болуш керек офлайн окуш үчүн? Мисалы үчүн 100% мугалимдер эмдөөдөн өтүш керекпи? Биз мына эмдөө компаниясында элди биз 3 жолу айтпадык, өткөндө серологический исследование жүргөндө кан антителосунда бул жалпы Кыргызстан боюнча орто эсеп менен 60-70% киши ооруп өткөн экен бул оору менен, значит алардын иммунитет бар. Ошондо биз баягы 10%-ин ичинде дагы биздин ошол эле мугалимдер бар, ошол эле окуучулар бар. Аны биз ар эмдөө пунктка келгенде ошол медициналык мекеме менен, ошол дарыгерлер менен сүйлөшүүдө гана аныкталат да. Себеби биз бүгүндө азыр кайсы ким каякта экенин алып билбейбиз. Ошол эмдөөгө келгенде ошонун бетме-бет сүйлөшкөндө ошол айтышат да, оорудуң беле, оорусаң качан оорудуң эле, ошонун аралыгында канча убакыт өттү, же ошол ооруканада жатып дарыланды эле. Ушулардын баарын иликтеп келип, анан ошол мезгилде гана ошол эмдесек, ошондо биз эффективдүү болот. Биз ошол эмдеген киши, именно ошол оорубаган киши же мүмкүн иммунитети начар болуп, 2 жолу ооругандыр, мүмкүн ошолор сөзсүз эмдеп алыш керек. Себеби деген өзүңөр билесиңер, 2-3 жыл ооруган киши, демек иммунитет ошол организмде начар жүрөт. Ошон үчүн 2-3 жолу ооруп калып атпайбы. Эгерде ошол кишилерди биз эмдөө менен камсыз кыла алсак, биз мына жакында окуу жайында ошолорду кичине болсо дагы, мен ойлойт элем 100% болбосо дагы кайсы бир процентин эмдесек дагы биз бул утуш болот. Себеби деген мүмкүнчүлүк бар, вакцина бар, элдер иштеп атат, мобилдик бригадалар баардыгы иштеп жатат. Эгерде кааласа ошол мектепке да чогулса деле, ал сүйлөшүүлөр менен ошол мугалимдер ошол жака барып деле ошол жакта эмдеп койсо боло берет. Ал сөзсүз эмес эле привычный кабинетти же мобилдик бригаданы күтүп отуруштун кереги жок. Ошол эле мугалимдери чогулушуп мектепке чакырса, мобилдик топ барып любой эле дарыгерге телефон менен кайрылса, алар канча киши чогулса ошол жака сөзсүз барышат. Бул деген биз үчүн оңайлуу.
Мед кызматкерлери эмдөөдөн баары эле өтүштүбү? Медициналық кызматкерлер бүгүндө толук менен алып бүтүштү. Эми баягы биз оорубагандарды эсепке албаган деле. Өзүңөр билесиңер, мына быйыл эле медициналык кызматкерлер күндөгү ар жума сайын 5-тен 10 киши ооруп атат. Өзүңөр бул деген кызыл зонада иштегендер. Ал эми биздин саламаттыктын 27-июндагы буйругунун негизинде медициналык кызматкерлер ошол красный зонада, ошол оорунун ошогунда, ошол эле поликлиникада больнойлор менен түзмө-түз баарлашкына риск болгон үчүн сөзсүз түрдө буларды эмдөөгө өткөзүлдү. Бүгүнкү күндө бүт медициналык кызматкерлер толук менен эмдөө алышты. Ал эми калган контингенттер мына азыр госслужба деп коет, мамлекеттик кызматкерлер, булар дагы ошол жетекчилигине бул дагы милдеттендирилген. Ошол ар бир жаран коллективдик иммунитет деп коет. Ошол өзүнүн коллективинде 100 киши болсо, ошонун 70% эмдөөдөн өтүш керек. Ал деген аз эле өлчөм болот, аны уюштурса болот. Бүгүнкү күндө ошол талаптар ошолор жетекчилерге берилген. Алар ошону өткөзүп койсо, булар деген ошол организациянын благополучиясы. Өзүңөр билесиңер, мына майдан бери эле көпчүлүгү ооругандар ошол жумушта иштегендер болуп атпайбы? Ошол артынан 50-40 контакт чыгып, ошол үчүн бизде июлда оорунун көбөйүп кеткен сандагы ошол себеп болгон. Мына өзүңүз айтып калдыңыз, баягы балким күз айларында кайрадан баягы бул оору күчөш мүмкүн депчи. Анын себеби эмнеде? Эмне үчүн кайрадан? Анткени мына пик бүтүп кайра ылдыйлап баратса, анан 2-3 айдан кайра оору күчөп кетиши эмне себептен болушу мүмкүн? Бизде мына биз башында айтып кеттик, киши ооруган болсо 12 айга чейин, 1 жылга чейин иммунитет сакталат депчи. Ошол иммунитет организмде ошол ооруга туруштук берүүчү уровеньге жетиш керек да. Анан кээ биз антитела болгон болсо, эгер ошол ар бир организм ошол ооруга өзүнчө туруштук берет да. Анан мына биз былтыркы июнда ооругандар мына быйыл уже 1 жылдан ашты. Булар азыр ошолор деген дагы кайра экинчи ирет оорушу мүмкүн. Анын дагы бир себеби биз баягы вирустар өзгөрүп атат, мутация деген. Мисалы үчүн биз мурда башка вирус менен ооруп, ошо иммунитет даяр болгон болсо, бүгүнкү күндө азыр дүйнө жүзүндө дельта деген вирус бар. Бул деген аябай коркунучтуу деп. Аны азыр ар бир мамлекет өзүнчө ошол мамлекетте ушул дельта вирус бар экенин аныкташ кыйын. Себеби деген анын үчүн ошол ар бир атайын тийиштүү лаборатория керек. Чыкканды биз ошол референс лаборатория Россия, Европада ошол лабораторияга жөнөтүшүбүз керек. Эмне ошол дельта вирус бизде барбы жок? Бул деген кыйла акча турат. Аны эми ошол вирус чыкканда деле өзүңөр билесиңер, профилактикалык мероприятиялар баардыгы бирдей эле. Дагы эле ошол дистанция, дагы эле ошол эле эмдөө. Аны мисалы үчүн дельта бизде чыкты дегенде биз башка мероприятия кошо албайбыз. Ошон үчүн мына мен ойлойт элем, эпидемиологиялык көз караш менен айтканда, көпчүлүгү эмдөө алгандан кийин ооруп калып атпайбы? Мен ойлойт элем, ошол ооругандардын көпчүлүгү ошол мутация болгон вирус болушу мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндө азыр 6-7 жакын мутация вирус такталган. Российский штамм, бразильский, южноафриканский, ошол эле Британия, Индия дегенчи. А мындай штаммдар дагы көп болушу мүмкүн. Себеби деген ар бир лаборатория ошо кызыктар гана кишилер изилдеп атпайбы, а көпчүлүк мамлекеттер аны мүмкүн изилдебей аткан. Айтсаңыз, Акыл Марич, негизи ушул эмдөөдөн өткөндөн кийин адамда иммунитет канча мезгилден пайда болот? Себеби ал эмдөөдөн өткөндөн кийин эле кээ бирөөнүкү 1-2 күндөн кийин эле ооруп калып атышат да. Мындай бизде ошондой да телефон чалуулар болот. Мына эмдөө алдым эле, дароо эле 1 жумадан кийин ооруп калдым. Ал толук иммунитет ал боюнча биз ар бир вакцинаны чыгарган өлкө инструкция берип атпайбы? Ошол биринчи дозасын алгандан кийин экинчи дозасына 21 күннөн 28 күн, кечип калса 28 күн экинчи дозасын алып бүтүш керек. Ошол 2 дозаны алып бүткөндөн кийин 14 күндөн кийин гана организмде ошол иммунитет чыга баштайт экен. Демек, акыркы эмдөө бүткөндөн кийин 2 жума. Көпчүлүгү 1 айга созулуп кетет. Бул деген ар бир организмдин өзүнүн немесинен карайт да, кандай иммунитетке ошо бат чыктыбы же кеч чыкты. Анан кээ эле иммунитет пайда болбой да калды. Мисалы үчүн жакында эле биз онлайн түрдө антитела текшерип көргөндө көпчүлүк ошол эмдөө алгандар, мына март апрелде алгандардын антителасы чыкпай калды. Демек бул ошол киши организмде мүмкүн организмде антитела кеч чыгып калар. Мисалы үчүн воздун изилдөөлөрү боюнча эгер киши ооруп же эмдөө алгандан кийин ошол 3 айга чейин иммунитет пайда болуш керек экен да. Анан биз азыр бүгүн эмдөөдү бүтүрүп туруп антитело тапшырсак, ал чыкпайт. Себеби деген организм пока ошол вирус менен
неме кылып ошого түрк берип баягы өзүнүн белоктору чыгып ошол иммунитет чыкканга чейин бул 3 ай аралык өтөт экен да. Ошого чейин көп бул деген иммунопрофилактика антитела деген сложный процесс, муну эч ким так айта албайт, божомол менен айтышат. Ошон үчүн биз ар бир адамдын баягы организмине жарашы болот экен да. Жарашына болот. Мисалы үчүн өзүңөр деле мына грипп менен ооруганда кепчилиги баягы организм күчтүү чыңалып спорт менен заниматься эткендер булар ошолорду тоготпой деле коет. Ошол эле учурда бирөө алсыз баягы вредный привычка деп коет, мындай тамеки чегип же ичимдик ичип жүргөндөр же мындай тамакты же рацион бузгандар булар бат эле ооруп калат. Ошол жактан жыйынтык чыгарсак болот, ар бир организм иммунитети ошол ооруга ар түрдүү туруштук берет да. Мен ошого айтып кеттим, мына биз чыгып аткан вакциналарды деле ар бир өлкөлөр өзүнүн проценттерин көрсөтүп атат. Мисалы үчүн Sinopharm 79%-ке чейин эффективдүү. Бул деген ошол эгер 100 кишинин ичинен эмделип ошол көзөмөл кылганда ошонун ичинен 71 киши гана иммунитет пайда болгондагы баягы 19% иммунитет чыкпай калган. Бул деген бул вакцинаны жок кыл деген жок, ошол 79 болсо дагы бизге пайда да. Ошол мүмкүн 79% дагы ошол мен ойлойт элем көпчүлүк баягы ооруп калгандар же палажын чыгып калгандар ошол баягы иммунитет чыкпай калган кишилер болушу мүмкүн да. Буларды индивидуально изучать этиш керек. Эгерде ошол действительно прививкадан кийин ушундай чыгып калган болсо, анын антителасын көрүш керек. Мүмкүн антитела чыктыбы, чыкпайбы. Эгер чыкпай калган болсо, значит бул кишини кайра дагы эмдөөгө туура келет. Мүмкүн вакцинанын кайсы шартта алып калган, өзүңөр аны билесиңер, мүмкүн бул иммунизация деген аябай сложный нерсе, мүмкүн эмдеп алганда ошол эрежени бузуп койгондор, мүмкүн баягы 3 күнгө чейин ичимдиктерди ичпей эле атпайбы, себеби деген балким ичимдик ичпеген же болбосо сууга түшүп организмде иммунитет кайра слабый болот да, баягы биз чакыра албай калабыз да, мүмкүн ошондой болуп калгандыр. Мунун ар түрдүү немелери, жоболору бар да, ошону издеп чыгыш керек. Сиз акылмарчы мынакей тамак аш деп сөзүңүздүн ортосунда айтып өттүңүз да, ошол жөнүндө биз маалымат берип кетсек деле көрүүчүлөргө, негизи эле иммунитетти баягы күчтүү кармаш үчүн, анан COVID-19 кичине алысыраак болуш үчүн кандай азык түлүктү жешибиз керек да? Эми бизде Орто Азия деген, мына Орто Азия ошонун ичинде Кыргызстан, бул өлкөбүздө биз мөмө жемиштер аябай көп. Бизге мына 5-10 жыл мурда чет өлкөлүктөр силерде А витаминоз экен. А витамин балдарга жетишпейт дегенде витамин таркатып жүргөн, өзүңөр билесиңер, капсула ичип балдарга беременналарга берип. Себеби биз айтканбыз, бул Кыргызстанда бул табигый витаминдер көп, мөмө жемиштер. Азыр бүгүнкү деле өзүңөр мына бүт мөмө жемиштин баардыгы 90 түрү бышкан, туурабы? Ошолор эле организмге жетиштүү. Эми организмдин кайсыл убакта иммунитети начар болот? Бул кыш мезгилинде. Кыш мезгилинде биз азык түлүк баягы мөмө жемиштерди аз колдоно баштайбыз. Кээ бирлери кышка даярдап баягы консервировать этип ошол формалда, кээ бирлер аны да кылышпай калат. Ошол кыш мезгилинде иммунитет бизде кичине басаңдайт, себеби керектүү, организмге керектүү витаминдер жок, ошол иммунитет чакыра албай калат да. Ошол мезгилде биздин оорулар күчөгөнүн дагы бир себеп ошол болот. Ошол эле жаз мезгилинде деле А витаминоз деп коет, значит организмде ошол мөмө жемиштер жок. Анан эми май, июндан кийин эле биз витамин кереги жок, себеби биз ал табигый түрдө ошол витаминдерди алып атабыз. Күндө эле мөмө жемишти жебеген киши жок болуш керек. Ошол жерде организм өзүнүн керектүү өлчөмүн организм өзү синтезировать этип керектүү витаминди алат. Значит бул убакта ал кишиде иммунитет сөз болуш керек. Ошол негизи эле ошол. Негизи анда жашылча мөмө жемишти көбүрөөк жешибиз керек экен да. Иммунитетти күчтүү кармаш үчүн. Мөмө жемиштерде мына баягы боюндагы аялдарга темир жетишпейт дейт. Темирге эмне көп? Алмаларды көп. Алма деген качан бышат? Мына майда марта эле алма бышат. Алма азыктарыны ошондой эле граната деп коет, баягы анар да. Бунун составында темир көп болот. Ошолорду жеп неме женкасыз айтышат да, ошоларды колдонгула деп. Демек ошону колдонгондо эле ошол организм өзүнө керектүү санды алат дагы, ошол темир железаны алат дагы, анемия деген ошону алдын алуу бир дагы проблема, профилактика чечилет. Эт биз кыргыз этсиз жашай албайбыз да. Эттин бардык түрүн эле жей беришибиз керекпи? Негизи кайсы пайдалуураак ден соолукка ошо? Эттин өзү күнүмдүк нормасы бир кишиге бир күндө 10 грамм эт кабыл алышыбыз керек да. Биз билесиң, кыргыздарда 10 грамм эмес. 10 грамм эмес. Андан 1 килограмм коебуз да. Андан көбүрөөк деген бул адамга зыян дагы бар. Эттин пайдасы да зыян бар. Баягы холестерин көп болот, өзүңөр билесиңер. Холестерин бул баягы дене кан тамырларды катырат да, баягы өзүнүн функциясын жоготот да, анан баягындай
инсульт, давление көтөрүлгөнүн себептери ушунан келип чыгат. Өзүңөр билесиңер, бизде тамактанууда ережесин көпчүлүк кыргыздар сактабайбыз. Кеч саат 7-тен кийин баштайбыз, анан 12-ге чейин организмди нагрузка кылабыз дагы. Айтпаңыз. Өтө 5 бармак жеп жатарбыз да. Анан эрте витамин көптүсүлөрүн жей бериш, 10 грамм бир күнгө бир кишиге жетет. Ошол норма. Ал 10 грамм калорияны биз эт эмес, этке окшогон азыктардан да алабыз. Мисалы лоя, соя, бобой немелерди дагы ушу этке окшогон эле биздин калорияны алсак болот да. Ошол эле азыр бүгүнкү күндө мына Таластан бурчактар булар калориясы эттин калориясы менен бирдей эле болот экен да. Демек, ошондой методдор да бар. Өзүңөр билесиңер, баягы вегетарианецтер, биз эт жебегендер да бар. Ошолорго ушундай сунуштап кетсе болот. Рахмат Акылмаров, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. Сизди көрүп аткан жалпы телегөрүүчүлөргө ушул COVID-19 боюнча жана эмдөө боюнча кайрылып кетсеңиз болот. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн эмдөө, жалпы эмдөө компаниясы уланып жатат, дагы деле кызуу уланып жатат. Биздин медицина кызматкерлер дагы күнү түнү кээ бир жерлерде мына чоң шаарларда түнкү иштөөчү эмдөө пункттары ачылды. Силерге мүмкүнчүлүк жаратып атабыз. Анан бүгүнкү күндө девизибиз ошол, бизге келгиле, биз силер келбесеңер биз силерге барабыз деген девиз менен да иштеп атабыз. Мундагы эффективдүү жагы болуп атат. Ошон үчүн эч тайманбастан ошол эмдөөдү эле алып койсоңуздар, бул орунду эң эле арзан жолу ошол. Мына бүгүнкү күндө жетиштүү эми вакциналар келди, медициналык кызматкерлер бар, баардыгы үйрөтүлгөн, окутулган. Любой интернет сайтка кирсеңер, эми вакциналардын аттары бар, ошол жерде эмне, кандай побочный эффект, кандай таасири, бүт баары ошо толук жазылган, мында информация эч ким жашырган жок. Ошол эмдөө эле алып койсоңуздар, ковидти токтотобуз деп үмүт кылабыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эртеңден баштап эмдөө пункттарына келип алыңыздар, ойлонбоңуздар, убакытты созбоңуздар. Рахмат. Рахмат Акылмаров, убактыңызды бөлүп бизге келип, ушу эмдөө процесси боюнча жана COVID-19 боюнча маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Ушуну менен урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар. Эң башкысы, мен дагы баардыгыңыздарды эмдөөгө чакырып кетем. Бул албетте өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн жана ошондой эле жакындарыңыздын, тууган тушкандарыңыздын ден соолугуна кам көрүү болуп эсептелинет. Эртеңден, бүгүнтөн баштап ар бир шаардын же болбосо айылдын атайын тийиштүү жерлерине барып вакцинация алууга чакырып кетмекчимин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.